Бул 3 кабаттуу имаратка тети болгон түтүктөр Кара-Балта жэбинин 5 от казанынын бири. Бул жерде катуу отундун жардамы менен керектүү энергия өндүрүлөт. 1955-жылы ишке киргизилген. Ал тургундарды жылуулук менен гана эмес, кышында электр энергиясы менен да камсыз кылат. 15 миллион киловатт сааттын тегерегинде электр энергия чыгат. Бул электр энергиянын бир канча бөлүгүн сатка неметишет, прочий потребительдерге, бир канча бөлүгү өзүнүн баягы потреблениясына кетет. Өзүн өзү актайт да, электр энергия менен камсыз кылат. Андан сырткары жылуулук менен Кара-Балта шаарындагы биздин 9800дөн ашык абоненттерибиз бар. Анын ичинде социалдык объектилер бар, школдор бар, садиктер бар. Алардын баардыгын жылуулук менен камсыз кылат. Бул жердеги оңдоо иштери 70% аткарылган. Жетекчилердин айтымында 1 октябрга карата баардык от казандар жылытуу мезгилине даяр болот. Отопительного периода примерно Бул жыл менен бул жерден жылытуу мезгилинде 100 миңдеген гигакалориялык жылуулук энергия иштелип чыгат. Бул Кара-Балта шаарынын тургундарын ысык суу жана жылуулук менен камсыз кылууга жетет. Учурда керектүү жабдууларын алмаштырып аяктап калдык. Кышкы мезгилге толугу менен даярбыз десек болот. Оңдоп түзүү учурунда жумушчулар тетиктерди кылдаттык менен иштетишет. Электр энергиясын иштеп чыгаруучу турбинанын ар бир бөлүгү жогорку басымда иштөөгө толук даяр болушу маанилүү. Ошондой эле Беловодский айылындагы от казандарда кышка даярдык көрүүдө. Жалпысынан Москва районунда 9 от гана иштейт. Анын ичинен мазут боюнча 5, көмүр боюнча 4. Бул борбордук филиал 111 абонентти жылуулук менен камсыз кылат. Казан отканасында ремонтно-восстановительный жумуштар жүрүп атат. Быйыл жаңы 2 котел бизге алып берилген. Ошонун монтажы, установкасы болуп атат. Вспомогательное оборудование, циркуляционный насостар, подпиточный, мазутный насостар быйыл бүт баары оңдолду, запорно-регулирующая арматура. Москва районунун кышкы мезгилге даярдыгы 80% түзөт. Бул отканада оңдоо иштери 15 августка чейин бүтөөрүн Руслан Дүйшеев белгиледи. Асылбек Байалиев, Аскар Маратов, ЛТР, Чүй облусу.